Лисян Өзбекстанда ушунчалык популярный машина экен. Мен бирде бир блогердин көчөдө бараткандардын интервью алып аткан бир видеону көрүп калдым. Каждый третий адамдан сураса, не машина алат элең, какой-то бир акчаң болсо, не машина алат элең десе, каждый третий адам Лисян деп жооп берет экен да. Действительно эле ошондой экен. Могу видеолордон кийин дагы көрөбүз, өзүңөр дагы интернеттен карап сүрүштүрүп көрсөңүздөр болот тугандар. Видеодон пайдаланып айта кетсем, арендага машина издеп жүргөндөр болсо, Снежок таксопаркында акция болуп, машиналар өтө арзан баада берилип атат. Например, эконом класстагы машиналар 2019 жылга чейинки эконом класстагылар тугандар 1600дөн берилип атат. Андан жаңылары 1800 рубльдан. Комфорттор, КАИ жана Москвичтер приведи друга менен 2000 рубльдан берилип атат акция болуп. Ошондой эле байктарга да акция болуп, азыр 2300 рубльдан берилип атат, ал дагы приведи друга менен. Андыктан ал жака 2 бала болуп барганыңар өтө выгодный болот. Ошондой эле машиналар эконом класстагылар выкупка да берилип атат, өтө арзан баада берилип атат. Где-то общий суммасы где-то 1 300 000 тегерек болот экен. Толук маалыматты көрсөтүлгөн телефон номерге чалып, болбосо могул адреске барып көрсөңүздөр болот. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Бүгүн бизде 2023 жылкы Лисян Ли 9 билесиңер, булар гибрид. Основной эки электрический двигатели, анан кийин бирөө чисто как генератор катары бул машинени заряддап берүүчү 1.5 объемдогу 150 аттын күчү менен отдельный ал өзү чисто зарядкага турат. Лисян деген машина чыккандан бери мен ушунчалык мечтать этип жүрдүм эле. Качан айдап калам деп. Мынакей Кудай насип кылып бүгүн ошол күн келиптир. Буга чейин ойлогом, булар деле бүт жанагындай как берки китайский JAC сыяктуу машиналар сыяктуу ичиндеги бүт отделкалары ошол сыяктуу начар болсо керек деп. Бирок жаңылышыпмын. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice, so your voice recording was enough. I should hang up. What am I doing? I miss you. I miss you. She walks home with the AirPods on, but the same songs on repeat. Hoodie pulled up over her eyes, cause she's not in the mood to speak. She got one, but he wants to one, didn't mean to fall so deep. She walks home with the AirPods on, with the same songs on repeat. Машиненин сырткы көрүнүшүнө келсек, өтө спорный. Эгерде мага жагабы десеңиздер, жок тугандар. Мен Лисяндын сырткы көрүнүшүн эч жактыра албай койдум, ушунча аракет кылсам дагы. Бирок характеристикасы ушунчалык жагат. Резвойлугу, мягкилиги, ичиндеги салондору, отделкасы айтор өтө сонун. Бирок негедир сыртына жакшы көңүл бурулбай атат. Но внешний вид как-то несерьезный эле көрүнүп атат да менин көзүмө. Хоть асты деле, хоть аркасы делечи. Билбейм, кому как, комментарийден күтөбүз. Кимге жагат, кимге жакпайт. Азыр кирип ичин көргөзөбүз эми. Ичине келчү болсок тугандар, бул жерде 4-зонный климат контроль, каждый сиденьянын өзүнүн управлениялары бүт назад вперед болуп, даже автоматикинен чейин чыгат экен, бирок бирөөсү эле экен да. Мондо жок экен, мондо бар экен. Астынан автоматика чыгып келет экен. Бунда карманы бар экен, и бул мынакей пассажирскийдин моундай сонун стульчиги бар экен. Полкасы мындайча айтканда. Мындай карап көрсөңөр, максимально мондай более Rolls-Royce жанагы Bentley ошол сыяктуу машиналарга мындай более близко кылып жасаптыр да, колдон келишинчечи. Могул жактары Майбахский жанагындай подушкага окшотуп, бул жака мондай выезжающий телевизорлорду коюп, айтор сонун кылыптыр. Бирок аркасында кнопкасы биз таппай койдук, чото кайсы кнопка менен телевизорун киргизип кайра чыгарышын. Астынан бар экен, аркасынан жок экен да. Постоянно водительге айтыш керек окшойт да, телевизорду чыгарып койду. Климаттары ошондой эле бул жерде холодильнигин айтып берейин, мынакей. Холодильниги килейген экен. Могул жака 3 бутылка суу жөнөлүп атат экен. Майда суулардан болсо 5-6 болуп атат экен. Холодильниги сонун экен. Эми 7-8 миллионго мындай карап көрсөңүздөр тугандар.
и кожаный салон, и холодильник, и телевизор, панорама, пневмоподвеска. Могул дагы эмнеси бар? Автопилоты бар. 7-8 миллионго менимче нормально эле го дейм. Азыр бир иномарка жок болуш керек. Мында 7-8 миллиондо нончалык комплектациясы жирный машиналерденчи. Айтор эми бардыгы акчасына жараша. Ошондой эле бул жерде билесиңер, 3-ряд бар. Бул жерге эки адам, артына дагы эки адам отурса болот. Бирок арты бир аз тарыраак экен, чисто мондай жанагындай семейный машина болсо, жанагынтип жаш балдардын аркасына отургузуп алып жүрчү мондай место экен да. Бул машиналерде лисемдерди Яндексте тариф бизнеске кошкон, бирок могу Ли Дэвидтерди именно комфорт плюска кошуп коюптур дагындар. Неге дегенде нестандартный. Могул сидениялардын бардыгы нестандартный болгон үчүн данный момент Ли Дэвидтер только комфорт плюста гана иштей алат экен. Анысы өтө өкүнүчтүү. Арканкы сидениялары дагы жада калса, бул жакта телевизордун кнопкасы менен өзү түшүп кайра көтөрүлөт экен. Мурдагы эле жана Porsche Cayen'de болуп багажнигинде кнопкасы бар экен. Ал кнопканы басканда атайын пневмасы жогору ылдый болуп түшөт экен тогунда. Ушунчалык жумшак пневмоподвеска. Ага кошулган 21 радиустагы могу гилейген шиналар ушунчалык ямаларды жакшы поглощать этет экен. Hi. I hope you don't think I've lost my mind. I hope you don't think I'm crazy. This message is getting long, so I should just say bye. But the idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Вроде экрандан включать еттик, азыр көрөбүз. Сенсорный. Умар, что-то мен путум чувствует этпейт атат могу. Азыр тепкиле урушуп атып, оператор менен спорлошуп атып, араң таптык. Келип туруп могул жерден көчкө бир тепсе. Кыскасы 3-чү кадр кетип атат. Могул жерден Уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Короче, могул уже 4-чү кадр. Бутту максимально жогору момундай кузовка тиер-тийбес кылып алып өтүш керек экен да, ошондо ачылат экен. Мына. Бирок кантип тиер-тийбес кылсаң мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле шымың кирип болот экен, бутуң кирип болот экен, кышында тем более ал жака билесиңер, момундай болуп кар жабышып калат. Ошондон анан кийин моюнту ачып көр да, жакын кылып. Бутуң бардыгы реагент болуп. Мына 5-6 жолу болгондо иштеди, же менин путум чувствует этпейт абы, билбейм. Путтун размери деле эмесе 44 чувствует этпей калабы дейин десеңчи. Айтор интересный функция экен. Что-то жакшы иштебейби деп калдым да. Багажнигинин кнопкасы дагы булардыкы дагы постоянный экен, бирок негедир Лисяндардын камералары ушунчалык качественный экен, анча-мынчага кирип боло бербейт экен камераларычы. И кышында дагы -20, -30 болсо дагы өзү ошол именно камера турган жерлердин обогревать этип, эритип, даярдап турат экен постоянно жүргүзөргө келгендечи. Озорной гуляка и мне все до пени, но живу в любви к животным, к людям и растениям. Я как Есенин кочую в мире потрясений, утопая в воспоминаниях моих творений. Я люблю тебя, но не встану на колени. Поверь мне, руку доверь мне, мечтаю с тобой встретить я процесс старения. Ведь полюбить такого дурака знамение. Эми жанагы инженерлер бул машинени жанагы ойлоп чыгып атканда дагы выезжающий ручкалар бар го. Могул 5 ключевой доступ бар экен. Бул жака бир 5-6 метр жылганда автоматически эшик култанып, могул ручкалар тартылып калып атат да. Операторым бул жерде видео тартып атып 4-5 метр менен жылып кетип аткан моментте ушундай колун салганда чут эле колум мондай кымчып калайын деди да. Азыр деле мынтип карап көрсөңөр. Мына. Көрдүңөрбү? Эгерде мындай бассаң бирөө жарым келип колун сала калса кымчыйт экен да. Азыр короче эксперимент кылып көрөлү деп атабыз. Могул канчалык деңгээлде колду каттуу кымчыйбы же жокпу депчи. Молодцы, инженерлер ушуну дагы ойлонгон да. Эгерде колуң салынып тура турган болсо, бир аз тартылып барып эле, бирок машина култанат экен, бирок ручка момунтип кала берет экен жумшак бойдон. Көрдүңөрбү? Канчалык деңгээлде придумано, орусча айтканда.
И дальше ачып алып кетип калат экенсиңер. Бул машиненин хозяйыны, бул машинени жанагы YouTube'да бир блогер бала бар, Мажорка деген. Ошондон алган экен. Из-за границы алып келдирген. Бул жерде экранында эч кандай жанагындай жазууларда русификация болгон эмес. Биз азыр операторум экөөбүз отуруп алып, чукулап отуруп, порогун түшпөй турган кылып койгон экен элебиз. Кайра ошону ордуна келтириш үчүн бир жарым саат издедик. Могу үчүн жарым саат издеп, акыры YouTube'га кирип атып, араң таптык да. Басып жарыгыраак кылып коеюнбу? Ошентип, Айтор могул жери английский ортосундагы. А бул жагындагы сенсори болсо бүт бардыгы китайский жазуулар менен экен. Ичинде жанагындай видеолор бар экен, бул жерде кино көрсө болот экен. Бирок бүт бардыгы китайский. Эгерде ушунун баарын русификациялап орусча кылып койсо, өтө сонун болуп калса керек деп ойлоп калдым. Айтор калган жагы сонун. Мультируль бул жагында көп эле машинелерки жанагы круиз контролю менен адаптивный круиз контролю бул жагында болсо, булардыкы наоборот экен. Айтор бунда автопилот бар экен. Аны да коюп койсо болот экен. Коюп койсоң өзү полосаны кармап кете берет экен, кино көрүп, сүйлөшкөнчө кетсе дагы болот экен. Бүгүн съемкабыздын 2-нчи күнү. Бүгүн атайын чисто тест драйв кылып көрөлү дедик машинени. Жолдо өзүн кандай кармап жүрөт, канчалык деңгээлде комфортно, катуу баратканда, тормуз тепкенде, лежачийден кандай өткөндө, лежачийден өткөндө кандай өзүн чувствовать этет, ушуларын бүт көрөлү дедик. Азыр көрөбүз, и спортто көрөбүз, и комфортто көрөбүз, и комфорт плюсунда да көрөбүз. Давайте попробуем сначала бүт бардыгын комфортко. Несі жакшы экен, на ходу кетип атканда деле бүт бардыгын кылса боло берет экен. Бүт бардыгын комфорт. Рулун да комфортко койдум, вообще. Сразу машина бийик болуп, и рулю дагы комфортко койгондо кадимкидей мягкий болуп, можно вот мизинцем управлять, ондай кылыпчы. Вообще кайфово, базар жок. Электрический руль болгон үчүн 3 положенияда өтө мягкий болот экен туугандар, кече күнү айта кеткендей эле. Анан кийин 1 минут жагы жанагы аркага айдап атканда муру жигулилерди бир нерселерди айдасаң, аркага айдасаң деп үн чыкчылабы? Ошондой звук болот экен аркага айдап атканда именначы. Деп астыга айдаганда бир какой-то времяда машина жүрүп туруп, двигательдин өзүнүн жанагы могул бензиновый мотору да какой-то бир оборотто көтөрүлүп, кошумча ток берип турат окшойт деп калдым да. Потому что газды катуу тепкенде электричествонун немеси потенциалы көбөйөт да. Ошого чагымда мотордун үнү угулгандай болуп атты да, мага чатак билбейм анан дагы. Датчик слепой зоны өтө жакшы иштейт экен. Сразу сигнал берип, полосадан өтүп баратсаң, рульга вибрация берип, сразу предупреждать этип турат экен. А так өтө сонун экен. Азыр потокто аралап эле баратабыз. Бул машиненин номери да жок. Бул Китайдан келгенден бери учетко турган, бирок оформление болду экен. Куплю продажанын негизинде азыр жүрөбүз туугандар. МКАДта баратабыз. Режим комфортто кетип атабыз азыр. А так расход чө 1000 рубль деп бензин койдум эле азыр. Багы почти жарым болуп калды го. Эмне эле бунун батарейкасы постоянно түшүп кетип атат десе, көрсө электрого туруп калып постоянно, эмне эле мотору жүрбөй атат деп коем. Азыр гибридке коюп койдум. Расход в данный момент 18 литрди көргөзүп атат могу. 17-18 литрди көргөзүп атат. 16 литрге бир-аз түшүп атат. Же мотор муздакабы билбейм, айтор. Гибридти кошкондо бир-аз түшүп атат. Но в среднем 11-12 литрче деген туугандар. Эмесе 1.5 мотор турбина мененчи. Значит, могу генераторлор өтө көп энергия требует экен именно ток чыгарыш үчүнчү. Мына предупреждать этет. Азыр көрөбүз бул жактан.
бөлүбө же наркы полосада эмес. Оптималга коюп туруп, могу жерден спортко коебуз. Бүт баарын спортко коебуз. Подвескалары полностью спортко койгондо вообще космолет болуп калат экен бул машина. Моң карагыла кандай көргөзөт жолду. Каждый движенияны, каждый машинаны басып кетип аткан адамдан бери бүт бардыгын көргөзүп, так, мондай кылып болот окшойт. Мына МКАДтагы поток таралайбыз. Неси бар экен? Бул заряды түгөнгөн сайын туугандар. Неме болот экен да? Күчү азая берет экен. Когда полный заряженный болгондо, полный зарядкасы бар кезде, бензини да полный маалда бир толтуруп туруп тепсе, ошол момент ордунан дагы алат экен. Бирок анча-мынча бензиндерге бербейт экен бул машина. Серьезный машина экен. Серьезный игрушка экен бул. Видеонун аягында эмне дейм туугандар? Машиненин узундугу 5 метр ашыгы менен экен. Салмагы 2,5 килограмм. Бирок бул жердеги электромотор менен кошумча бул бензин мотор жөн эле бул машинени чагып жейт экен. Көрдүңөр, разгонун көрдүңөр, динамикасын көрдүңөр, ичиндеги бүт жанагы интерьерин көрдүңөр, экстерьерин көрдүңөр дегенде комплектациясы сонун экен. Башында айта кеткенде эле видтин бул машинени анчалык жактыра алган жокмун. Эми спорный көрөсүңөр, кимге кандай болот, кимге жок дегендей. Айттым, эгерде машина эсе чыкса берем дейт, 7 миллион деп атат. Телефон номерин видеонун астына жазып коебуз. Видео сонун болду. Видео жакса лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Буюрса, астта дагы мындан да жакшы сонун машиналар сиздерди күтүп турат. Рахмат баарыңыздарга.